Кыргызстандын жана Борбордуу Азия мамлекеттериндеги коомчулуктун өкүлдөрү. Мындан туура 1 жыл мурун 2023-жылы 15-ноябрда коомдук жана саясий ишмер 1990-жылдары жаралган Кыргызстан демократиялык кыймылы КДКнын тең төрагасынын бири, биринчи даражадагы Манас орденинин ээси, саясатчы Топчубек Тураналиевдин дүйнөдөн кайтканына туура 1 жыл болду. Кечээ Топчубек Тураналиев атындагы окуу борбору ачылды, Арабаев атындагы университетте. Ал эми бүгүн болсо туугандары, балдары, жакындары ошо ашын берип Куран окутту. Ошондо дагы сөз сүйлөдүк. Топчубек Тураналиевдин ишмердүүлүгү жөнүндө, басып өткөн жол жөнүндө аны билгендер, көргөндөр, саясатчылар, коомдук ишмерлер өзүнүн пикирлерин билдиришти. Биз да КДКнын атынан Топчубектин жасаган эмгектерин толугу менен кыскача айтып бердик. Ошон үчүн мен ушул датадан пайдаланып, КДК деген эмне болгон кыскача маалымат берип коеюн. 1990-жылдары Союз тарабынын алдында көптөгөн өлкөлөрдө коомдук уюмдар пайда боло башташты. Компартияга альтернативный, көз каранды эмес, оппозициялык кыймылдар, уюмдар пайда болду. Ошол эле Азербайжанда Народный фронт пайда болду, Абылфаз Элчибей башында турган. Грузияда дагы Народный фронт пайда болду, Зияда Гамсахурдия башында турган. Россияда болсо коомдук уюм пайда болду, Эльцин башында турган. Андан тышкары башка өлкөлөрдө дагы, ошол эле Литвада Союз деген организация пайда болду, Бразаускас башында турган. Мына ушундай уюмдар пайда болду Союз тарабынын алдында. Ошо Союз ыдырай баштады, ар бир өлкө өзүнүн пикирлерин айта баштады, коомдук уюмдар пайда болду, оппозиция пайда болду, Союз таратабыз деп чыкты. Ошол кезде Кыргызстан унчукпай турду да. Анан Россиялык бир укук коргоочу, журналист Виталий Пономарев деген Кыргызстан белгисиз республика деп биздин намысыбызга тийди да. Унчукпаган, башка өлкөлөрдө тополоңдор болбаса Кыргызстан унчукпай турат, эч коомчулук да унчукпайт, партия да жок, коомдук уюмдар да жок деп биздин намысыбызга тийди. Ошондо белгилүү жазуучу Казат Акматов, ал кезде Жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары, Айтматовдун орун басары эле, белгилүү ишмер Жапар Жекшеев, анан Топчубек Тураналиев баштаган патриот инсандар. Андан тышкары мына биз алардан бир 18-20 жаш кичүү элек Тынчтыкбек Чоротегин, мен, Табыл Дегенбердиев байкебиз, Өмүрбек Абдрахманов, Сатыбалды Жээнбеков, дагы бир байкелерибиз Доронбек Садырбаев, Жумагазы Чоңаю, Чапрашты Базарбаев, мына ушундай бир Ракыя Жусупова кыздардан, мына ушундай патриот кыз уландар биригип ошо бүт өлкөлөрдө ушундай бир өзгөрүү жүрүп атса, кыймылдар жүрүп атса, биз эмне жатып алалы, биз да бир кыймылдайлы деп, анан 26 май 90-жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы, же болбосо КДК кыскартылганда деген уюм түздүк да. Ал уюмду түзүүгө Компартия, ошол кезде Абсамат Маселиев башында турган Компартия, башында дагы Шеримкулов да бар болчу, аябагандай катуу тоскоолдуктарын жаратты, имарат бербей коюшту дегенде. Анан биз талап өткөрөлдү дегенде айласынан беришти, Аскар Акаевди жиберишти, жакшы сүйлөп ошолорду бузуп кел деп, же көндүрүп кел, ушул ойлордон кайтсын деп, Акаевди кууп чыктык, ошол жанагы Кыргыз драма театрынын залынан. Кысасы ушундай катуу талаш тартыш болуп, 5 сааттык, 6 сааттык жыйналыштан кийин 26 майда 90-жылы ошо КДК түзүлдү. КДКнын 3 тең төрагасы шайланды. Ошол Топчубек Тураналиев, Казат Акматов, Жапар Жекшеев, анан 50ден ашуун член правления шайланды. Мына ушинтип КДК пайда болду. Ошо КДК биринчилерден болуп, анан Ош окуясы башталып кетти 1990-жылы 4-июнда. Анан ошондо биринчилерден болуп ошо КДК башын көтөрүп, Масалиевди сындап, ошо Ош окуясын алып чыккандыгы үчүн, келип чыгуусуна жол бергендиги үчүн.
Ошентип анан Масалиевдин кетишин талап кылып биз катуу пикетке чыктык. Дегенде пикетти ачкачылыкты баштадык. Пикетке чыктык. Ошо пикетке ачкачылыкка чыккандардын башында ушу Топчикем турду да. Тынчтыкбек Чоротегин жана башкалар туруп, анан акыры 24 июнь 24 октябрь 1990 жылы биринчи алгачкы туңгуч президент Аскар Акаев шайладык. Айтматов көрсөтүлгөн, бирок ал киши баш тарткандыктан биз Аскар Акаевди колдоп шайлап, анан Акаев менен иштеше баштадык. Мына ошо эң биринчи президент шайланды. Анан Казат Акматов башында туруп комиссия түзүп, ошо гимн шайланды, гимн бекитилди, герб бекитилди, туу бекитилди. Анан биринчи саясий партиялар пайда болду. КДК деген коомдук уюм номер 1 менен пайда болду, номер 1. Саясий партиялар пайда болду, коомдук бирикмелер, коомдук уюмдар пайда болду. Шайлоо системасы бекиди, президенттик институт пайда болду. Мына ушинтип ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн башталышында ушу КДК аябай чоң роль ойноп турду. Мына ошолордун жалындуу жетекчилеринин бири ушу Топчикем болгон да. Ошон үчүн Казат Акматов да аябай чоң роль ойноду. Жипар Жекшеевич дагы чоң роль ойноду. Баарыбыз ошо үй бүлөнү таштап, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздан элдин кызыкчылыгын жогору коюп, баарыбыз ошо Кыргызстанда демократия болсун, акыйкат болсун, чындык болсун деп Компартия менен кармашып, Компартияга альтернативдүү организация болуп, анан биз ошо аракеттерди көрдүк. Анан ошо КДКнын алдында укук коргоо кыймылы түзүлдү. Укук коргоо кыймылына мени жетекчи кылып шайлашты. Казат Акматов, Топчиев турунда Жипар Жекшеевтер катышкан филармонияда чоң конференция болуп, мен ошондо адам укугу боюнча комитеттин төрагасы болуп шайландым. Мына ушинтип бизде адам укугу боюнча эң биринчи алгачкы уюм пайда болду. Мына ушинтип, мына ушул убакка чейин 35 жылдан бери тынбай келатабыз. Анан былтыр ошо Топчикем каза болоордун алдында 2 майда 2 май болсо керек, ошо президенттик аппарат атайын бир эме уюштуруптур, атайын сапар, иш сапар. Ормонхан атабыздын 130 жылдыгы деп Кочкорго алып барып келди. Биз ошо кечке чейин 16 саат бою Топчикем менен чогуу болдук. Анан жолдон 3 саат Кочкорго бардык, 3 саат кайра келдик. Аякта 6 саат болду, 12 сааттай чогуу болду. Ошондо Топчикем мага бир керезин айтты. Турсунбек, эми сен мага караганда жашсың. Азыркы бийлик жөнүндө бир пикиримди билдирейин. Сен ошону ушул президент Жапаровго айтып кой, аманат катары. Мен керезим деп Топчикем мага мындай сөздү айтты да. Азыркы бийлик колдон келген аракетин жасап атат, иштеп атат. Социалдык маселелерди чечип атат, экономикалык маселе чечип атат, таза иштеп атышат. Булардын ою таза, иштери да таза. Ошон үчүн биз жардам беришибиз керек. Мурдагыдай тополоң кылып кетирип, антимиткен жаман ойлорду ташташыбыз керек. Бирок булар азыр ушул жаман иштери, ушу демократиядан четтеп, адам укугун тепселеп, сөз эркиндигине зыян келтирип, мына кемпирабад боюнча чыккан 27 адамды камап, журналисттерди камап, ар ким өзүнүн пикирин билдирген адамдарды үстүнөн мамлекеттик төңкөрүш кылды деп иш козгоп, мына ушундай туура эмес иштерди кылып атат. Мен эми карып калдым. Өзүм эле араң басып жүрөм, көрүп атасың мына. 83 деген оңой жаш эмес. Сен мага караганда жашсың. Президентке кирип, ушул бир өзүң КДКнын азыр төрагасы болуп иштеп атасың. КДКнын атынан ушу айтып мындай жолдон кайтсын. Ошол адамдардын артынан түшпөй, мындай камабай, демократияны четтебей бир жакшы иштерди алып кетишсин. Мына ушул жагы гана начар болуп атат, атак башка иштери жакшы. Мына ушуну биз эскертип койчу деп менден ошо керез кылды да. Мен анан ушул акыркы жолу, мына ушул жылы акыркы жолу президентке жолукканда ушул жөнүндө төкпөй чачпай айтып бердим. Ошо толугу менен жеткирдим президентке. Ошо адам укугу көп иштер жасалып аткандыгын айттым. Биз колдоп аткандыгыбызды айттык. Биринчиге мына ушул президент Жапаров келгенден кийин конституцияны иштеп бергендигибизди, вертикаль властьты орнотуп бергендигибизди, жакшы иштер жасалып аткандыгын айтып, ошону менен бирге ушул адам укугу, сөз эркиндиги, демократия жагынан да проблема болуп аткандыгын мен ачык айттым. Адамдардын камалганы туура эмес. Алардын эч кандай күнөөсү жок. Ар ким өзүнүн пикирин билдириш керек. Демократия ошондой, демократиялык коом ошондой. Конституцияда адам укугу декларациясында бүт жазылып турат деп президентке катуу
талаш тартыш болуп мен 2 сааттай жолугуп чыктым. Анан ошо бүгүн дагы ошо өзүмдүн ошо сүйлөгөн сөзүмдө Топчикемдин кересинен бүгүн ошо ашында толугу менен Топчикемдин кересин айтып өзүмдүн мойнумда карызымдан кутулдум. Ошон үчүн мен азыркы бийликке да мына азыр дагы мына шайлоо болгон атат эртең. Ошондо мына шайлоодун алдында дагы бир топ депутат талапкерлер камалып кетти. Мына бир топ чыр-чатак болуп атат, кээ бир адамдар камалып атат. Мына ошон үчүн мен ойлойм, мына ушул жагынан бизде бир сак болуш керек да. Президент дагы, азыркы бийлик дагы өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүнө көлөкө түшүрбөш керек. Конечно, жанагы пикетке чыккан адамдар, митингге чыккан адамдар, батыштан акча алган адамдар, мисалы грант алган адамдар, именно пикет митинг өткөрүү же болбосо тополоң кылабыз деп алгандар, бул туура эмес. Биз негизи Топчикем да айтты, биз эч качан батышты колдой албайбыз, ошол бир батыштын камчысын чаба албайбыз, өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын колдойбуз, стабилдүүлүк болсун, өлкөбүздө улам эле президентти шайланган мөөнөтүндө иштеш керек, улам эле баягы мөөнөт жетелектерге кетиребиз дегенге барбашыбыз керек деген позицияда болгон ал киши. Мен дагы ошондой позицияда, КДК дагы ошондой позициядабыз. Өлкөбүздө тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун. Мына ушуну мен баягы массалык маалымат аркылуу да ушул оюмду жеткирип койууну туура көрдүм. Рахмат.